1, 2, 3. Дал ушул аралык мэриянын көрктөндүрүү багытындагы муниципалдык жери экени айтылат. Тилекке каршы Ак Бата Гранд рестораны бул аралыкты дал ушундай тартипте тосуп алган. Бул элге ыңгайсыздык жаратууда, анткени жөө адамдар өтүүчү жай ушул жерге келип, арты парковкага айланган. 3 метр аралыкка кирип кеткен Ак Бата рестораны. Алдында тротуарда монтип чийип коюшкан, машина коюш үчүн. Кадастр мамлекеттик мекемесинин эски картографиялык маалыматына таянсак, бул көрсөтүлгөн болжолдуу 2-3 метр жай Ленин көчөсүнүн кызыл линиясына кирет. Муну мекеменин кызматкери да моюндайт. Ал эми коомчулукка тараган бул тасмада мындан дээрлик 1 ай мурун тартылган. Анда тосулган тосмо мыйзамсыз болсо 10 күн аралыгында алынаары айтылган. Бирок шаардык кеңештин депутаты ушул күнгө чейин жыйынтыгы жоктугун кошумчалаган. Өзүбүздүк ушунтуктан билбейм башкасы кандай болуп калат. Азыр муну дарактан бери 3 метр кирип кеткен Ак Батага. Эскертүү берип, бүздүрүү иш-аракеттерин жүргүзөбүз. Бул текшерүүдөн кийин мүлктүн ээси тарабынан нааразычылык чыкканы айтылат. Анткени жерди өлчөөдө алардын катыштыгы жок ченелгени жөө келтирилген. Бир топ талаш тартыштан соң ортодо комиссия түзүлөөрү пландалган. Андан бери дээрлик 1 ай өттү. Бирок Ленин көчөсүндөгү кызыл линияга кирген курулуштарга реакция жок. Кадастр мамлекеттик мекемеси бул жагдайга мындайча пикирин билдирет. Картабыз боюнча, ошол айтылган картографический материал боюнча, ошол дарактардын створ менен кетет деп айтканбыз. Ошол жерде да ошондой айтканбыз. Эми бул картографиялык материал ар бир мүлктүн өзүнүн жеке менчик чек арасы бар. Ошол чек арасын тактоо мүлк ээсинин өзүнүн катышуусунда жеринде барып өлчөнүп такталат. Ошондо дээрлик 1 айдан бери ал жерде эч кандай текшерүү жүргүзүлгөн? Текшерүү жүргүзүлгөн жок, себеби бул боюнча озеки айтылган, бирок конкреттүү кагаз түрүндө протоколдук тапшырма жок. Өзүнүн жеке менчик жери бүткөндөн кийин өзүнүн чек арасы чектесе болот. Андан кийинки муниципалдык жерди анын статусун билиш керек, ал адам өз анча достугу же ижарага алды. Onu документ коюш тактап көрүш керек. Документ негизинде гана жооп бере алабыз. Тийиштүү кызмат адамдары жогорудагы жер боюнча ушундай жообун берди. Бул жагдайдан улам кала мэринин дарегине да сын пикирлер айтыла баштады. Анткени көрктөндүрүү багытындагы каралган жерди тагыраагы Ленин көчөсүнүн кызыл линиясындагы аянтты. Жалал Абад шаарынын башчысына таандык дээлген тойкана тосуп алганы айтылган. Коомчулук кала башчысын мыйзамдуулукту ушул жерден баштоого чакырышууда. Деген менен шаар мэри аталган Ак Бата Гранд тойканасы ага таандык эмес деген. Бүгүн ошол ишкерди чакыртып маалымат алганын кошумчалады. Биринчиден Ак Бата мага карабайт. Ачыгын айтайын. Барып госрегистрден деле көтөрсөңөр болот, юстициядан деле көтөрсөңөр болот. Эми соц тармакта эми айта берет экен да. Мэрдин анысы бар, мунусу бар, текшере турган адамдар бар, текшерсин. Анан мен шаардык бардык курулуштарга мен бирдей мамиле жасайм. Эгер мыйзамсыз болсо, аны мыйзамдуулукка чакырабыз. Мен билишимче эртең менен чакырып ал боюнча маалымат алганда тротуар тосулган эмес экен. Тротуардын орду турат. Просто тротуарга машиналар келип коюп алып атты да. Мен ишкерлерди чакырып, сүйлөшүп, ошол жерге тротуар салып коюуну өтүндүк. Местный бюджеттин эсебинен эмес, өздөрүнүн эсебинен кылып коюшат. Кимге карайт экен ал жер? Зулпукарова деген бир аялга неме экен, учет экен да. Көрктөндүрүүгө деген жерди булар тосушкан экен. Көрктөндүрүүгө деген жерди булар аренда алып тосушкан. Тротуардын өзүнүн жол турат экен. Ал эми наркы Ак Бата, ачык турат го эшиктин асты. Ал Ак Бата эми менин апамдын атына. Апамдын өзүнүн атаман калтырган мурасы. Ага деле менин тешим Жалал апамга. Кирип атабы линияга? Нерден эле да. Көрдүңүзбү? Бул жерден эле, дуалда. Алдын болжака жылдырдык, азыр кийинки болуп кетебиз да. Ленин көчөсүндө мындай талаш тартыштуу ондогон объект бар. Алар менен күрөшүүдө жергиликтүү бийликке карата сын пикирлер да басымдуу. Учурда бардык тармактан бириккен ортодо комиссия түзүлүп жатканы кошумчаланды. Жалал Абад шаарында акыркы 1-2 жылдан бери муниципалдык жерлерге мыйзамсыз курулган курулуштарды бузуу иштери жанданды. Ушул тапта мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан Достук ичи районунун Төрөгелди Балтагулов көчөсүндөгү
мыйзамсыз тосмолор, соода күркөлөрү алынып жатат. Алдыда аталган көчөгө тротуар жана вело жол курулмакчы. Азыркы учурда Балтагулук көчөсүндө турабыз. Бул жерде баягы муниципалдык жерде баягы өз билемдик менен тосуп алган же ээлеп алган жарандардын курулуш ар кандай курулуштарын бузуу иштери жүрүп жатат. Кошумчалай кетсек, өткөн жылы муниципалдык жерлерге мыйзамсыз курулган 49 ар кандай объект буздурулган. Андан сырткары 12 объекттин иши сотто каралууда. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.